Адамдар арасында ушак сөздөр таркатып жүргөндөр кабырда азапталат. Абдуллах ибн Аббас радиаллаху анхума риваят кылат, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям жанаша турган эки кабырды жанынан өтүп бара жаткан кезде ал кабырлардын жанына келип айтат: "Иннахума ю'адзибан ва ма ю'адзибани фи кабир." Акыйкатта бул эки кабырда жаткан адамдар азапталышууда. Алар чоң күнөөлөрү себептен азапталып жаткан жок. Амма хаза факана ла ястанзиху мин баулих. Мына бул кабырда жаткан адам зара кылган кезде ич кийимин сийдиктен таза кармабагандыгы себептен азапталууда. Ва амма хаза фа иннаху кана ямши бин намима. Ал эми мына бул кабырдагы болсо, ал ар дайым адамдар арасында ушак сөздөрү таркатып жүргөндүгү себептүү азапталып жатат деди. Андан кийин Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям курма бутагын алып келип, ал кабырлардын ар бирине бир-бирден сайды да анан айтты: "Лааллаху юхаффифу анхума ма лам яйбаса." Мүмкүн мына ушул кабырдагылардын азабы курма бутагы кургаганга чейин жеңилдеп турар деди. Сахих Муслим.